Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде туураган чөп өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, өрт Баткен районунун Бужум айылында катталып, анда турак үйдүн бакчасынан туураган чөп өрттөнгөн. Өрттүн жалпы аянты 22 чарчы метрди түзгөн. Өрт этиятсыздыктан улам келип чыккан, кырсыктан жабыркагандар жок. Белгилей кетсек, акыркы суткада Кыргызстандын аймагында 11 өрт кырсыгы катталган. Баткенде соңку аптада 969 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 7 айдоочу, мас абалында автотранспорт каражатын башкарган 4, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 156 айдоочу, мыйзамсыз терезелерин караңгылаткан 2 айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 800 айдоочу аныкталган. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 31 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Баткенде тынчтык жана өнүгүү үчүн Баткендеги аялдар социалдык биримдик долбоорунун жыйынтыктоочу семинар өттү. Иш-чарага долбоордун катышуучулары, активисттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Ушул семинар аябай жемиштүү болду деп 1 жылдык жыйынтыкты бүгүн чыгарып жатышат. Мен бул бааны укканымда чынында сүйүндүм. Биздин аялдар аябай мындай активдүү келишет. Биздин аялдар эмгекчил келишет. Биздин аялдар чынында эле батырча келишет. Эми аялдар туруп, биз кетпейбиз, биз турабыз, биз элибизди, жерибизди коргойбуз, эч жака кетпейбиз дегенде, албетте бул столдо турган жигиттер каяка барат алсыздын кийин. Анан кийин чекарага чыгаттар баары. Бул долбоор негизи 3 айлык мөттө ишке ашып жатат. Баткен районунда Субашы айлык мөттө, анда болсо Лелек районунда Лелек айлык мөттө жана Сумбул айлык мөттө. Долбоор алкагында көптөгөн окуулар, семинарлар, андан тышкары ошол ыкчам бүтүү алмашуу боюнча көптөгөн диалогдор болуп өттү. Бул семинар Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн өнөктөштөр менен биргеликте долбоордун жыйынтыктарын биргелешип түшүнүшүү максатында жана кайсы маселелер жергиликтүү өнөктөштөр тарабынан көңүл бурууну талап кылгандыгын талкуулоо максатында уюштурулган. Бүгүн 25 мартта Баткен шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы өттү. Сессияда Баткен шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2023 жылга аткарылышы өңдүү бир катар маселелер каралды. Бардык маселелер Баткен шаарынын тургундары, жашоочулары үчүн социалдык, экономикалык жактан, социалдык коргоо жагынан бардык басымдуулук ошол биздин тургундарга жасалды. Негизинде Баткен шаарынын аймагындагы Дөгмөн жайлоосуна, Дөгмөн дарыясынын жээгинен тиешелүү бөлүгүнө кичи ГЭС куруу үчүн жер аянтын бөлүп берүүгө макулдук берилди. Баткен шаарынын Сайдыман Ажы жана Панфилов көчөлөрүнө бир багытта жүргүзүүгө макулдук берүү жөнүндө болду. Бул Баткен ГАИсинин сунуштары боюнча. Бишкекте кыз-келиндер арасында хоккей боюнча Азия жана Океания кубогу өтүүдө. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Ага ылайык мелдеште Кыргызстан, Иран, Индия, Бириккен Араб Эмирлиги жана Филиппин өлкөлөрүнүн командалары күч сынашууда. Бул мелдеш 30 мартка чейин уланат. Эске салсак, Азия жана Океания кубогу Кыргызстанда биринчи ирет өткөрүлүп жатат. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.